Саламатсыңарбы? Аты жөнүм Шайыкова Нурайым Нурлановна. Бүгүнкү сабактын темасы сынатооч. Сынатооч деп заттын сын-сыпатын, өңүтүсүн, формасын, көлөмүн жана башка белгилерин билдирип, кандай кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөр сынатоочтор деп аталат. Мисалы, сүйрү топ, кызыл алма, тоголок топ, жакшы ыс жана башка ушул сыяктуу. Сынатоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Жай даража, салыштырма даража, басаңдатма даража жана күчөтмө даража. Мисал келтирсек, жакшыраак, күчтүүрөөк, капкара, өтө кызыл, эң сонун, агыш, көгүлтүр жана башка. Сынатооч өзүнө гана тиешелүү луу, сыз, гыл, дай, гыр, чаак, гылт, гыч өңдүү мүчөлөрү бар. Мисалы, Азамат күчтүү бала. Менин саргыч көйнөгүм бар. Айгүл абдан үлгүлүү кыз. Анда эмесе балдар, көнүгүү иштейли. Төмөнкү заттардын сын-сыпатын көрсөткөн сөздөрдү таап жазгыла. Токой, үй, бычак, шакек, туз, топ, кой, кино, китеп жана башка сөздөр жазылып турат. Үлгүнү карайбыз. Токой, кандай токой? Түнт токой. Үй, кандай үй? Чоң үй. Шакек, кандай шакек? Алтын шакек. Таза аба, кызыктуу китеп жана башка. Кандай деген суроону узатуу менен көнүгүүнү иштейбиз. Кийинки көнүгүүбүздө бизге жаңылмачтар сунушталган. Жаңылмачты жаңылбай айтууга аракеттенебиз жана андан сынатоочторду аныктайбыз. Дептерибизге жаңылмачты көчүрүп жазып, кийинки сабакка жаттап келебиз. Азыр мен силерге жаңылмачты окуп берем. Мүйүздүү козунун колунун коозун кара. Мүйүзсүз козунун колунун жоорун кара. Мүйүздүү козунун колунун карасын кара. Мүйүзсүз козунун колунун аласын кара. Мүйүздүү козунун колунун коозун кара. Мүйүзсүз козунун колунун жоорун кара. Мүйүздүү козунун колунун карасын кара. Мүйүзсүз козунун колунун аласын кара. Ак куш, аппак куш. Ак куштун аппактыгын айырамын. Ак куштун аппактыгы аппактыгындай айрандын. Күндөлүктөрүбүздү алып чыгып, үйгө тапшырма алабыз. Китебибиздеги 434-кү көнүгүү. Бул көнүгүүдө берилген заттарды кандай суроосун узатуу менен сынатоочтун сын-сыпатын, көлөмүн, формасын билдирген сөздөрдү толуктап жазабыз. Ал эми 435 көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдү окуп, кандай деген суроо коюу аркылуу сынатоочторду табабыз. Ушуну менен балдар, кийинки сабакта амандашканча сак саламатта болгула.